Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата жаңы ачылган 100 ишкананын бири керамзит заводу. Керамзит дегенде уктуңуз беле? Бул курулуш тармагында колдонуучу материал. Жөнөкөй таш көрүнгөнү менен биринчиден бул жеңил жана бекем болот. Биз азыр Москва районундагы Ак Торпок айылында турабыз. Бул жерде Кыргыз керамзит ишканасы өлкөдө алгачкы завод. Ооба, Союз мезгилинен бери өндүрүлбөй калган керамзит эми өлкөдө чыга баштайт. Бул курулуш тармагына керектүү маанилүү материал. Завод толук ишке киргенде жылына 45 000 куб керамзит чыгарууга жетет. Ошондой эле 70 адамды жумуш орду менен камсыздайт. Ал эми ишкананы ачууга 70 миллион сом коротулган. Эң жакшы өзгөчөлүгү эмне болот? Бул жеңил, аябай бетонго караганда 2 эсе жеңил болуп кетет. Экологиялык жактан таза, ошол эле учурда бул бышык бекем аябай катуу болот. Буга кумду кошуп, цементти кошуп, маркасын аябай өйдө көтөрүп, жакшы бекем, даже фундаменттерди Союз кезинде жылуу фундаменттерди жасашкан блоктор.